Көк бөрү оюнун жайылтуу жана даңазалоо максатында 18 февралда Аламүдүн районунун акиминин салкы айланган кубок өттү. Спорттук мелдешке жергиликтүү деңгээлдеги 40тан ашык команда катышып, бул ирет көк бөрүнүн жер булак түрү боюнча мөрөй талашты. Командалар жаштар, ортомун жана улуулар арасында болуп өз-өзүнчө категорияга бөлүнгөн. Булардын ар биринде алдыңкы күчтүү 3 командага байгелер каралган. Байге фонду 200 000 сомдон ашат. Байге биринчи орун жаштарга 50 000 сом, экинчи орун 30 000 сом, үчүнчү орун 20 000 сом, төртүнчү орун 10 000 сом болот. 40 жаштыкы биринчи орун 20 000 сом, экинчи орун 15, үчүнчү орун 10 000 сом. 50 жаштыкы да биринчи оруну 20 000, экинчи оруну 15, үчүнчү оруну 10 000 сом болот.